Кызматкерлердин айлык акылары акыркы жолу качан көбөйтүлгөн? Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Талабек Насырканович. Чын айтканда, КТРКнын бюджети мурда биздин коомдук телерадио берүү корпорациясы бир телеканал, бир радиоканал кезинде деле ушундай бюджет болгон. Азыр бизде 6 телеканал, 3 радиоканал иштейт. Ошондо эле биздики мисалы үчүн 2017 жылы 478 миллион болсо, жыл сайын кыскарып отуруп, быйыл 2021 жылы 386 миллион болуп бекиген. Амол айтылып аткан 397 миллион ошол улуттук деген статус кошулганда 12 миллионду кошуп чок эсептелген да. Чын айтканда бул каражат биздин кызматкерлердин эмгек акысына, анан байланышка биздин РПРМТРге ошо сигнал таратканга төлөнөт, анан техникалык жактан каржылаганга гана төлөнөт да. Могу бизден контент сатып алууга, могу телеканалдардын өндүрүшүн мындан ары күчөткөнгө каражат каралган эмес. Акыркы жолу эмгек акы 2011 жылы көбөйтүлгөн bizde. Bizde ошондон бери эмгек акы көбөйтүлгөн эмес, акыркы 10 жылдан бери. Bizde мисалы үчүн техникалык кызматкерлер орточо эсеп менен 5 000 сом